Эл аралык активисттер союзунун максаттары жана алдыдагы иш-аракеттери боюнча расмий кайрылуу. Урматтуу Кыргызстандын жарандары жана дүйнөлүк коомчулугунун өкүлдөрү. Эл аралык активисттер союзу жалпы адамзаттын тагдырына кайдыгер карабаган, гуманизмди, тынчтыкты жана прогрессивдүү баалуулуктарды колдогон жарандарды бириктирүүнү негизги максат катары коет. Адам укуктарын урматтоого, куралдуу жаңжалдардын алдын алууга жана жарандардын коопсуз жашоосуна өбөлгө түзүүгө багытталган бул демилге дүйнөдө жүрүп жаткан татаал процесстерге жооп катары пайда болду. Азыркы глобалдык өнүгүүгө карабастан дүйнө жүзүндө куралдуу жаңжалдар уланып, миңдеген адамдардын өмүрү кыйылып, миңдемеондогон адамдар үй жайын таштап качкынга айланып, экологиялык жана социалдык кризистер тереңдеп жатат. Бул жагдай жалпы адамзат үчүн олуттуу кооптонууну жаратып, эл аралык коомчулуктун биргелешкен аракеттерин талап кылууда. Акыркы ондогон жылдар ичинде ар кайсы аймактарда болуп өткөн жаңжалдар Палестина, Вьетнам, Югославия, Ирак, Ливия, Египет, Афганистан, Сирия сыяктуу өлкөлөрдөгү согуштар мамлекеттердин туруктуулугуна, аймактык коопсуздукка жана элдердин жашоосуна кайтарылгыс зыян алып келди. Бул окуялар эл аралык укук нормаларынын жана глобалдык коопсуздук принциптеринин сакталышын чыңдоо зарыл экенин көрсөттү. Ошондой эле Россия Федерациясы менен Украина ортосунда жаралган жаңжал, анын кесепетинде миңдеген адамдардын каза болушу, инфраструктуранын кыйрашы жана миллионго жакын жарандардын жер которууга аргасыздыгы дүйнө коомчулугу үчүн чоң гуманитардык көйгөйгө айланды. Согуштун келип чыгышына байланышкан жагдайлар ар тараптуу талкууланып келет. Бирок бул кырдаал туурасында баарыдан мурда дипломатиялык сүйлөшүүлөрдү жана жаңжалдын токтошун камсыз кылуу маанилүү. Жакынкы чыгыштагы абалда дүйнөнүн көңүл чордонунда турат. Палестинада, Ливанда, Йеменде жана Сирияда уланып жаткан жаңжалдар аймактык туруксуздукту күчөтүүдө. Эл аралык укук нормаларынын сакталышы, Бириккен Улуттар уюму чечимдеринин аткарылышы жана жөн жай адамдардын коопсуздугу дүйнөлүк коомчулук үчүн негизги маселе бойдон калууда. Ушундай татаал глобалдык шартта дүйнөнүн прогрессивдүү, жоопкерчиликтүү жана гуманисттик көз караштагы жарандары биригип, жаңжалдарды алдын алуу, тынчтыкты бекемдөө жана эл аралык диалогду өнүктүрүү багытында бирдиктүү аракеттерди көрүшү зарыл. Эл аралык активисттер союзунун негизги максаттары — тынчтыкты жайылтуу жана куралдуу жаңжалдарды болтурбоо боюнча глобалдык демилгелерди колдоо, эл аралык укук нормаларынын жана мамлекеттердин эгемендүүлүгүнүн сакталышын жактоо, гуманитардык кризистерди азайтууга багытталган коомдук аракеттерди бириктирүү, жарандык коом менен эл аралык уюмдардын ортосунда кызматташтыкты чыңдоо, ачык диалог, дипломатия жана консолидация аркылуу талаш-тартыштарды чечүүгө көмөк көрсөтүү, ар өлкөдөгү активисттердин ортосунда өз ара байланыш түзүп, биргелешкен аракеттерди алып баруу. Алдыдагы иш-аракеттер дүйнөнүн бардык өлкөлөрүндөгү активдүү, гумандуу жана прогрессивдүү инсандарды бириктирүү үчүн кеңири платформа түзүү, тынчтыкты бекемдөөгө багытталган эл аралык конференциялар, форумдар жана иш-чараларды уюштуруу, гуманитардык көйгөйлөрдү изилдөө жана алардын чечилишине багытталган демилгелерди илгерилетүү, жаш активисттерди колдоо, окутуу жана эл аралык деңгээлде үнүн угузууга шарт түзүү, өлкөлөрдүн ортосунда конструктивдүү диалогду өнүктүрүү жана коомдук дипломатияны чыңдоо, жаңжалдарды жөнгө салуу боюнча эксперттик сунуштарды иштеп чыгуу жана эл аралык коомчулукка жеткирүү. Урматтуу достор, жер жүзүндөгү тынчтыкты камсыз кылуу — бул жалпы адамзаттын жоопкерчилиги. Биз сиздерди эл аралык активисттер союзунун алкагында биригүүгө, тынчтыкка жана гуманизмге багытталган жалпы ишке салым кошууга чакырабыз. Бардык өлкөлөрдүн тынчтыкты көздөгөн активисттери бириккиле. Борбордук Азия мамлекеттериндеги адам укуктары боюнча Конгресстин жетекчиси, консолидация жана сүйлөшүү кыймылынын төрагасы Турсунбек Акун.